Кесиптердин эң нарктуусу бул мугалим. Алар бар үчүн өрнөктүү, эл үчүн кызмат кылган сыймыктуу инсандар бар болууда дейт 50 жылдан бери үзүрлүү эмгектенип келе жаткан Ысмайыл агай. Ал качан окуткан сабагыңды жана окуучуларыңды берилип чын дилиң менен сүйгөндө гана мыкты мугалим боло аласың дейт. Китептерди көп окуш керек, ошо өзүнүн предметин жакшы билиш керек. Ошон үчүн талыкпай, талбай иштеп, окуп, анан жаш муундарга ушундай ta'lim tarbiyadan yaxshi berish kerak-da. Агартуучулук тармагында жарым кылымдан ашуун эмгектенген кыргыз эл мугалими Турар Саякбаева да мугалим баа жеткис кесип экендигин айтат. Ошол эмгектенген окуучуларыбыз эли жерин сүйгөн, кыргыз элинин кымбат баалуулугун сактаган, жүрөгү таза, өзүнүн кесибин сүйгөн инсандар болсун. Ал эми Бакай Ата районундагы Боотерек айылындагы мектепте 40 жылдан бери эмгектенген Нурбек Керималиев бай тажрыйбасын окуучуларына бөлүп берүүдөн эч тажабайт. Жаштарга туура багыт берип, көрөнгүлүү кесиптин ээси бойдон кала берсем деген ниетте. Эми улуу ойчулдар айткандай күн сайын өзүн аракеттенип, көп нерседен изилдеп, новатордук чыгармачылык менен эмгектенсе сабак жакшы болот да. Ысмайыл Алтыбаев, Турар Саякбаева, Нурбек Керималиев сыяктуу чарчап чалыкканды билбей тынымсыз эмгектенген ардактуу агартуучуларды куттуктоо үчүн атайын салтанаттуу иш-чара уюштурулду. Силерге ариф жазууну, сөз, сан жазууну үйрөтөм. Кыргыз жергесине жаңы советтик мектепти ачып, анын имарат жайын куруп, окуй турган дилгир балдарды окутуп чоңойткон биринчи мугалим Дүйшөндүн жана анын окуучуларынын образдарын окуучулар сахналаштырып, эң мыкты ачып беришти. Самандан башка бир эл менде отум жок. Коомдун күзгүсү болгон мугалимдерди мамлекет башчысы да куттуктап кат жиберген. Аны өзүнүн аппаратынын гуманитардык өнүктүрүү мониторингинин бөлүм башчысы Кудайберген Базарбаев окуп берди. Сиздерге чын ден соолук, бакыт таалай. Жаш мундарды окутуп тарбиялап жаткан асыл ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков. Ардактуу кесип ээлерин өлкөнүн биринчи вице-премьер-министри Алмазбек Батырбеков куттуктап, коомдо зор күчкө ээ болгон агартуучуларды өкмөттүн кол сааттары менен сыйлады. Кыргыз педагогикасынын тарыхы терең, жаштарды тарбиялоого, балдардын дүйнө таанымын өстүрүүгө, парасатын арттырууга агартуучулар кылымдар бою өзгөчө маани берип, басым жасап келишүүдө деп белгиледи Билим берүү жана илим министри. Сиздер элибиздин башына кандай кыйын кысталыш күндөр келсе да, кабагым кашым дебей, мугалимдик улуу касиетиңиздер менен жоктон бар кылып, караңгыдан жол таап, изденүү жана умтулуу менен балдарыбызга билим берүүнүн түрдүү усулдарын жаратып, мугалим деген улуу атты бийик кармап келе жатасыздар. Улуу атты татыктуу кармап келе жаткан кесип ээлерин министр билим берүүнүн мыктысы деген төш белги менен сыйлады. Түмөн түйшүктүү иши түгөнбөгөн мугалимдер дагы далай булактардын көзүн ачып, устаттыгын улуу касиеттер менен уланта беришсин деген каалоолор айтылды. Мугалим өлкөнүн улуу күчү, анын рухий потенциалы деп залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткандай, жаш муундарга билим кенин түптөгөн улуу агартуучуларыбыздын кесиптик майрамы кут болуп, мыкты келечек ээлерин таптай берсин деген тилекти айткыбыз келет. Кыял Шаршеева, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.